болгондо. Анын кесепетинен канчалаган үйлөргө зыян учуратты, көпүрөлөргө, электр мамычыларына канча зыян учуратты. Ошол күндөн бери Кадамжай райондук жаран курулум кызматтары негизинен өз иштерин алып барып атат. Мына өзүңүз бүгүн көрдүңүздөр. Кыргыз Республикасынын өзүнчө кыдалаа министри Кубатбек Айылчевич Боронов келип жеринде, ага кошулуп жогорку кеңештин депутаттары келди. Биздин ыйгарым өкүлү Абиш Албаев да жеринде болуп, бүгүн тиешелүү тапшырмалар дагы тиешелүү желектерге коюлду. Бул жерде негизинен ушул дарыянын узундугу 7,5 километр болуп атат. Ошол жерге селдин таш шагылдар толгон. Тез арада ошол селди бүгүнкү күндө баштапкы нугуна келтирүү боюнча азыр тийиштүү иш-аракеттер коюлду. Ал жердин азыр өлчөм проектisi боюнча чыгымдарын эсептесе, канча акчасы болот, ошонун негизинде жумуш башталат. Андан сырткары дагы министрибиз ушул жерде автобаза көпүрөсү деп коет экен, ал жерден дагы авариялык калыбына келтирген. Ал боюнча дагы уже жакын арада тиешелүү адистерге тапшырма коюлду. Көпүрөнү оңдоо иштери башталат. Сизга жанагы жабыркаган үй бүлөлөргө, кыракчыларга кандай жардам берилет? Эми негизин айтканда, бул жерде жалпысынан 36 үйдүн огороддоруна суу кирген да. Андан сырткары 4 үйдүн иш подвалдарына суу кирген. Ошол убакта эле куткаруучулар татылып, жеринде тазалоо иштерин жүргүзүп, баарын тазалап беришти. Азыр эми бир үйүбүз акыбалы оор. Ал жерден селдин нугу келип, үйдү алып кеткен ошол. Бүгүнкү күндө бизден эми туруктуу, убактылуу жашап турганга мүлкүнө убактылуу палатка берилди. Андан сырткары дагы башка бир коомдордон жардамдар берилип атат. Бүгүн дагы губернаторубуз Абиш Албаев дагы айтып кетти, аким райондагы жергиликтүү бийликтен жардамдар болот. Ананда бир эме канча үй дагы кооптуу алда турат ошол сайдын боюнда? Примерно азыр? Эми негизин айтканда, бул сел келип бурулгандагы бүгүнкү күндө ошол селдин четиндеги үйлөргө көпчүлүк үйлөргө коопчулук туудурган да. Ошого биз азыр тез арада баягы мехачистка деп коет, сайдын нугун тазалаганга ушул 1-2 күн ичинде жумуш башталат. Töreğli asıl çaylarda. Korkunç değil bu. Var. Yok da. Korkunç yok. Yapıyor. Yapıyor. Bir şaltı yer var da. Şuraya var. Türkiye sanat Türkiye tamam. Ben daha başka 20 metre. Bu oknadan kelip. Biz bundan hazır akçan ayvayla proyektice polni jasattırışız gerek. Bardık halge udarını yerlergece. Anan jılığı akçadan bölüp durup bitirişimiz gerek. Onda başkaça yolu yok. Taşlap koysakça ol bir yerden prarvatsa yedir uşuttup keyin duvar azar rasxot köp getir. Bravo. No, sürüp. Tekrar kartotam. Anda kılsa da bu terenligini 1 metre. 30 metre. Нормально, главное гөрт. Söylediğinde narcaka mesela 25 metre var, onda 25 metre atkan su narcaka var görgeninden olmuş da ошол батакта Топ асты жагыны 50 кылгандай. Кайда эсептеп. Эсептеп чыгарып да давай срочно да бир жака неме кылып дагы. Средний алганда 200 Дагы Нешеге бар деп неме кылып туруп ачыстыга оперативный салып баштап Каражат. Bunday нормальный решение olsa da soğanı taşıtıp gerekiyor. Aslında şuna jetiye bu. 50 metre yerde alıp geldi değil mi? Şunu attık büyüyor işte. Hazır общий тазалай беребиз да.
Оданча айткандай келасы кете берет, кайсы кооптуу деген жерлерге Проектта. кете берет. Екі жағы 7 километр 16 7,5. 7,5 да. Бұл жана өзгөндөгүдөй эле эсептесек 64 миллион берет. Берет берилесин. Атак калган болсо Пример орда, мына ушу түшкөн жерлерге баягы сыла гасити диксе кандай болот деп да, онда да ушундай проекттер деп. азыр көрөбүз. Демени мына ол митрастын көпүрөсү бар го. Ошол жол жагын мен ойлоп аткам, мындан керек. Келе улабыз керек. Чынак улабыз. Жакын келген суу муну таштагызып келбей, ошол жерден токтош керек. Ямакланат да, Анан жака таза суу агыш керек. ударды тосуш керек. Анан ошол жактан болуп калганда тазаланып кетиш керек. 5 услуга түшөт дейби. Сону Жиберген да. Эч ким жашабайт эле деген Качан курган Келиним бар. келин бар беле? Адамдан калдым да. Өзүңүздүкү каерде? Өзүм калганбыз. Ошол үйдө калгансыз. Эми жер маселесин чечип берип атабыз. Андан кийин башка жака чыгарабыз. Страховать эттиңиз беле? Страховать эткен эмес экен да. 50 сомдой аябай страховать этип коюш керек да. Айтылып атат го, телевизордон угуп атасыздарбы? Азыр кайра ошол жерге барып үй салганга жардам болот эле. Будан кийинкисине ошондой болуш керек, эмне түшүндүрүш керек. Примерно мындай салганда 350 миңден 600-700 миңге чейин акча кетип турат. Жок дегенде 500 миңге более-менее нормаль үй салганга мүмкүнчүлүк бар да. Ошол үчүн мына сиздердики өтө апас. 2-3 жылда сөз бирден сел келип атат мындай чоң. Мурдагы сайыбыздын жерден болгон да. Айтты азыр. Жерибиз дагы шеттен болчу да. Эми азыр Жер дагы тийген жок ошол керек. тез арайын ичинде бул жерди тазалап беребиз. Азыр үйлөргө тегерип калыптыр менин улукча. Жерди буруу эле. Тазалап туруп үгөт берет, кийин аны баштай алганда ойлош турабыз. Бул жерде чоң акча керек. Тазалаганыбы? Дамба. Дамбаны бул ертең деп айтыш керек. Жок, быйыл Жок, Быйыл тазалайт өзү. Баягы мага караганда үйлөрдүн бийик туруп атат да кедеч. Немесе ширинасы 25 метрден 40 метрге чейин 7,5 километр тазалаш керек экен. Бул оңой акча эмес, чын айтканда. Быйыл жок дегенде ошентип туралар, мында дагы көрөбүз. Буюрса. Сиздер болсо өзүңүздөр жанагындай неме көрөт. Болот 50 миллион, 60 миллион, 100 миллионго чыгып кетет. Ошону бөлөбүз. 3 жылга бөлдүрсөк дагы ошентип постур табабыз. Жолун табабыз, бирге чечебиз. Мамлекет ушул маселелерди чечип, жалпы элдин жалпы муктаждыгын аткарып, көпүрөсү бузулса көпүрөсү салып, аны бузбаш үчүн заштагылышты, анан мына окшогон жерлерди тозуп, общий жумуштарды бүтүш керек. Ар бир үй бүлө өзүнүн заштасын караш керек да. Ошонун бирден бир себеби. Мына кече айтып атса 150 кубка чейин суу келди деп могул жерде. Бул эми чанда келе турган эме чоң суу келди деп. Кээ бир тозулган жерлерди дагы бузуп кетирген жерлерин аны көрдүк. Анан кийин ошондой боло турган жерде жашап аткандан кийин баягы түшүктөн кетиш керек да, бизди алдай берет дегендечи. Адам өзү үчүн дагы кам көрүп коюш керек. Анан Кудай деле айтат го, сактанганды сактайм дейт да, Алла Таалам дагы. Карындашым, Аз бул жак. айткан убакта ошону страхование кылып коюш керек да. Айткан убакта. Эми азыр башка жерге үй салганда дагы карап отурбаш керек. Эми түз жерден берет коюш керек. Жакшы жерден да. Бизде мындай. Сел, жер көчкү, кар көчкү, башка ошокчогон 20 чакты биздин Кыргызстанда болуп тура турган өзгөчө кырдаалдар бар. Жаратылыш кырсыктары. Кудай сактасын, бири болсо бири болуп кетиши мүмкүн да. Жер титирөө биздин Кыргызстандын территориясында почти 90% жеринде жер титирөө болот. Мына Чоңалайда эмне болду көрдүңөр, 635 үй жараксыз болуп калды. 635. Бул дагы элдин мамлекеттин башына түшкөн мүшкүл иш болду да. Ал ошол жер титирөөдөн болду. Анан мен түз жерде жашайм, жерге сел келбейт деп отура бербестен жер титирөө деген болот. Башка дагы мындай кырсыктар бар экенин ойлоп туруп, айына 50 сомдой аябай ошо үйгө кардап коюш керек да. Бул жокко санапчы. Кече президентибиз Алмаз Шершевич айткандай бул бир пачка тамеки. Арактан дагы арзан болот. Азыр айтып бербейм, туруп туруп.
Анан кийин ошодон кийин анан өзүңүздөр кичине аракет кылып, ошого окшогонду аткарсаңыздар, анан мамлекет да карап турбайт. Жардам берет колдон келишинче. Мына азыр чоңалайга жардам берип атат. Цементти Кызылкаядан заводдун баасынан 95 тыйынга арзан алып барып берет азыр. 2000 тоннадан ашык цемент бар чоңалайга. Азыр өзгөндөгүлөргө алып барып берет. Ал жакта да 800 канча семьяны көчүрүп башка жерге үй салып атышат, көчүрүп чыгарды. 800 калп айтпасам 74 семья ушундай. Ошолорго дагы ошондой таш берген демек бар. Эми азыр эми бир үй бүлекен, бир бүлөгө мен ойлойм, жергиликтүү бийлик деле жардам кылат болуш керек деп, бүгүнчө сумуш алганча. Эл жардам берет эми. Анан баягы көп жерге мамлекет жанагынтип жардам берип атат, сырада карап турбайчы. Бирок мен айтайын дегеним ошол. Өзүңөр аракет кылсаңар жардам болот. Анан жок деп эле учуп отура берсеңер болбойт. Мына азыр сиздин чөнтөгүңүздө мен билишимче 1 сотка жүрсө керек. Аксакалдар 1 сотка жүрсө керек. Балдарды